Нургүл Жакыповна, саламатсызбы? Саламатчылык. Бизге убакыт бөлгөнүңүз үчүн терең ыраазычылык билдиребиз. Биздин сизге келгенибиздин себеби ушул 2025-жылдын биринчи жарым жылдыгына ылайык ушул жергиликтүү соттордо, республиканын аймактарындагы соттордо иш кагаздарын жүргүзүү боюнча нускаманын аткарылышын сиздер барып көрүп, жеринде анан текшерип, ошондой эле өзүңүздөрдүн баягы сунуш пикирлериңиздерди айтып келдиңиздер да. Айтыңыздарчы, ошол текшерүүдө кандай кемчиликтер, терс жактар аныкталды? Туура айтасыз. Биздин ушул Кыргыз Республикасынын жогорку сотунун иш планына ылайык биз 2025-жылдын биринчи жарым жылдыгында бүтүндөй эле жалпы ушул жогорку соттун судьялары, 3 коллегиянын судьялары тең ошол жергиликтүү сотторго барып, практикалык жана методикалык жардам көрсөтүү иретинде барып келдик. Мен өзүм ушул түштүк областтарында бардым. Баткен, Ош жана Жалал Абад областтарында болдум. Ошондой эле биздин коллегиянын, административдик иштер боюнча соттук коллегиянын башка судьялары дагы баардык областтарга, ошонун ичинде Бишкек шаарына дагы барып жардам берип келишти. Бул жергиликтүү сотторго баруунун максаты эң биринчиден буларга ушул жардам көрсөтүү да. Анткени өзүңүзгө белгилүү болгондой, бизде ошол жогорку соттун пленумдун токтомдору бар. Ошонун негизинде кандай иш жүргүзүлүп жатат, жалпы практика кандай болуп атат, иш кагаздарын кандай жүргүзүп жатышат, кандай процессуалдык нормаларга мындай ылайык жанагы кемчиликтерге жол берип жатышат. Ошол сыяктуу мындай бир жардам берүү иретинде барабыз. Биздин бул жолку барганыбызда дагы бир топ өзүбүздүн жакшы сунуштарыбызды, өзүбүздүн насааттарыбызды десек деле болот, айтып келдик. Анан бул нерсени биз текшерүүнү жөн эле калтырбайбыз, анткени мындан сөзсүз түрдө жыйынтык чыгаруу максатында барабыз. Анткени барып айтып эле келиш эмес биздин максат. Ошонун бир кандайдыр натыйжасын, ошонун пайдасын, ошого кийинки жасаган иштеринде ошол кетирип жаткан кемчиликтерге жол бербөөсүн мындай айтып деп түшүндүрүп келебиз да. Мисалы, биздин коллегия келгенден кийин жалпы чогулуш өткөрдүк. Мен ошол ар бир барган судьяга ошол барган областында, районунда текшерүүдөн кийин ошол тактама түзүлөт. Ал тактаманы жалпы ошол биздин коллегияда талкуу жүргүздүк. Талкууда ошол ар бир областта, ар бир ошо биринчи жана экинчи инстанциялык соттордо кетирип жаткан кемчиликтерди ортого салабыз, аны талкуулайбыз. Ошонун негизинде анан аларга атайын жалпы тактама жүргүзүп, төрагага киргизебиз. Андан кийин төрага өзүнүн эгерде мындайча айтканда бир кандайдыр чоң мындай мүчөлүштүктөргө жол берилген болсо, чоң катачылыктар болсо, аны дагы эске алуу менен биздин судьялар кеңеши бар, ошого биз сунуш бергенге укугубуз бар да ушундай. Ал эми мындай анча-мынча мындай катачылыктарга жол берсе, аны талкуулайбыз. Талкуулагандан кийин биздин коллегия мисалы ошол жардам берүү иретинде барган биздин аракетибизден кийин атайын кат жөнөттүк жергиликтүү сотторго. Мына өткөн жумада ошол катты мына баардык облустардын жана Бишкек шаарынын административдик сотторуна каттарды жөнөттүк. Ошол кетирилип жаткан кемчиликтерди талкуулап, жалпы жыйналыштарында талкуулап, анын жыйынтыгын бизге кайра алар жөнөтүшөт. Талкуулагандыгы боюнча кандай мындай аракеттерди мындан кийин жүргүзүлө тургандыгы боюнча мына атайын кат жөнөттүм. Бул каттын негизинде булар өзүнүн дагы бир түшүнбөгөн суроолору болсо бизге жөнөтөт. Анткени бул эмне максатта? Ушул жалпы практиканы бузбоо, бир катачылыктарга жол бербөө жана ошол катачылыктардын үстүнөн иштөө болот да. Бул атайын эле судьяны жазалаш максатында эмес, бул жардам берүү максатында болгон иш-чара. Сиздер айттыңыздар да, ошо иш кагаздарын жүргүзүү боюнча кандай кемчиликтер, катачылыктар кетип атат, ошону биз карап сунуш пикирлерибизди айтабыз, кеңешибизди, жардамыбызды беребиз деп. Ошо эң негизгилерин атап кетсеңиз, кандай ошол кемчиликтер аныкталды сиздер барганда? Биз барганда мисалы делону мисалы билесиз да, жарандык жана административдик иштер боюнча делону судьяга жана тараптар алып келет. Жана кагаздарын, доо арыздан баштап, башка ушу ишке тиешелүү болгон документтерди, башка бир токтому болобу, анын ичинде буйрук болобу же башка иш кагаздарын баардыгы тараптар алып келип, тараптар берет. Анан ошол тараптар
берген доогер, жоопкер тараптарынан берилген тиешелүү документтерди судья бир дело кылат да. Ал делоны өзүнчө жол жобосу бар, атайын иштелип чыккан, жогорку сот тарабынан иштелип чыккан нускама бар. Ошол нускаманын негизинде алар башынан баштап, кабыл алуудан баштап аягына чейин опись жүргүзүш керек, кандай документтерди тиркеш керек, мисалы ал кандай тартипте болуш керек, анын канчалык мындай туура жанагы оригинал документтерди беришет, жанагы тил каттарды беришет, доверенностьтарды берет, ошондо дагы кандай кылып алыш керек, кандай тартипте алыш керек, ал атайын нускамада баары көрсөтүлгөн. Ошол нускамада көрсөтүлгөн кээ бирки тартиптерди бузуп койгон учурлар да болот. Биз ошолорду тактамада жалпы көрсөттүк, ушуларга жол бербегиле деп. Мисалы бир эле документти 5-10 жолу киргизип койгон учурлар болот да, кайраданчы. Же болбосо хронологиялык тартипте атайын опись жүргүзүлбөй калган учурлар болот. Өзүнүн тартибинде мындай кабыл алыш керек, өзүнүн тартибинде тигилиш керек. Ал эле эмес, эң жөнөкөй делолор жанагы тиккенде дагы, жанагы атайын дело кылып эметкенде кээ бирки жанагы иш кагаздарды, атайын документтерди туура эмес тигип койгон учурлар болот. Же болбосо ошону Туура эмес деген кандай? туура эмес Кандай? туура эмес киргизип, жана опистен карасаң бир мисалы доверенность деп жүрөт, мисалы 14-15 листте карасаң, ал башка жакта болуп калат. Ошого окшогон бир майда чүйдө дегени менен бул дагы иш үчүн өтө маанилүү болот. Ошого окшогон кемчиликтерди биз таптык. Анан кээде жанагы мисалы административдик тартипте каралбаган доо арыздарды кабыл алып алган болот да. Ошол нерсени биз мисалы Баткен облустун административдик сотунда болгондо дагы айттык. Анан биз жанагы бир эле барып ошол өзүбүздүн эле ишти текшербей, биз жалпы ошол областтарда, мен барган областтарда жалпы чогулуштарды өткөрдүм. Баардык коллегияларын, судьяларын катыштырыпчы, ал жерде ошол алдыга койгон максаттар, биздин сот реформасынын алкагында жүргүзүлүп жаткан иштер, алардын соттордун этикасынан баштап баардык ошол аппараттын жанагы кызматкерлеринин баардыгын катышуусу менен чогулуштарды өткөрүп, аларга бир топ суроолоруна жооп берип, жакшы бир мындай пикир алышуу болду да. Сиздердин барышыңыздар анык болчу да. Ошо жергиликтүү соттор деле билет эле. Ошо сиздер барганга бүт кагаздарын дайындап коюшту да, чынбы? Анан алдын ала даярдык көрүшүп, бул сөздү айтканын себеби алар ошол даярдык көрүп, бүт катачылыктарын, кемчиликтерин жоюп, анан сиздердин астыңыздарга ошол кагаздарын алып келген жокпу дейм да. Негизичи? Биз эми негизи жогорку соттун судьялары көп тажрыйбасы бар, жана көп жыл иштеген судьяларбыз да. Анан биз кайсыл делону бизге көрсөтпөй атат, же кайсыл делону бекитип койду деген бизди алдай албайт андайчы. Алар албетте өзүнүн иш кагаздарын иретке келтирип даярданышат. Бирок биз карточка менен деле жанагы бизге жогорку сотко келбеген иштерди көбүнчө карадык. Анткени жогорку сотко келгенде биз баа берип, анын катачылыктарына баа беребиз да. Ал эми жанагы бизге жана даттанылып келбеген иштерди көбүнчө карадык. Алардын бекитүүгө мүмкүнчүлүгү болбойт, себеби карточка бар, карточка менен эле бул иштерди алып келгиле деп текшеребиз. Аларда андай эми бекитип көрсөтпөй коюуга мүмкүнчүлүктөрү жок. Сиздер ошол иш кагаздарын жүргүзүүнүн тартибин текшерип келдиңиздер да. Ооба. Анан негизи да бул эгерде ошондой туура эмес жүргүзсө, бул кийинки процесстерге дагы өзүнүн таасирин береби? Албетте, бизде билесиз да, биз эми көбүнчө жанагы методикалык жана практикалык жардам көрсөтүү ошол негизге багытталган да. Себеби кийин бул кандайдыр бир кайтадан жаңы ачылган жагдай боюнча каралып калышы мүмкүн. Ошол кетирген процессуалдык нормалардын негизинде мисалы сот актысы бузулуп калышы мүмкүн. Алар биринчи инстанция, экинчи жогорку сотко келет да баары. Ооба. Ошондо бул ошо ишке таасирин бериши мүмкүн. Албетте таасир берет. Эгерде ошол даттанылып калган иш бизге келсе, ал кетирилген кемчиликтер албетте сот актысынын күчүндө же жокко чыгарылышына таасир берет. Ушул административдик процесстик кодекстин жана нускаманын талаптары мындай өзгөрүүлөргө дуушар болуп турат да. Ошол мына ушул өзгөрүүлөрдү ошо жергиликтүү сотторго учурунда жеткирүү дагы аракеттери болобу? Эң сонун суроо болду. Биз бул административдик процесстик кодексте жылдан жылга өзгөрүлбөйт деп эми айта албайбыз. Анткени бул мыйзам болгондон кийин
азыркы өнүгүүнүн, мындайча айтканда прогресстин натыйжасында көп мыйзамдарга өзгөртүүлөр киргизилип атат. Ошол эле ичинде биздин ушул негизги мыйзамыбыз болгон административдик процесстик кодекске дагы өзгөрүүлөр кирүүдө. Акыркы өзгөрүү 2023 жылы кирген. Андан кийин дагы азыр бир топ ошо жергиликтүү сотторго барганда өздөрүнүн сунуштарын айтты. Аларды биз эске алып, өзүбүздүн жыйналышыбызда талкууладык. Буюрса, ал өзгөрүүлөрдү да биздин жогорку сот мыйзам чыгаруу демилгесине ээ болгондугуна байланыштуу ошол сентябрдан баштап депутаттар келсе, ошол өзгөрүүлөрдү дагы киргизели деген ойдобуз. Алар киргизилген өзгөртүүлөрдү биз албетте талкуулайбыз, коомдук талкуудан өтөт, судьялар менен кеңешебиз, ар биринен сунуштарды алабыз. Ошонун натыйжасында өзгөртүүлөрдү убагында жеткирип турабыз. Нургүл Жакыповна, бизге убакыт бөлгөнүңүз үчүн терең ыраазычылык билдиребиз. Албетте ишиңизге жеңилдик менен ийгилик каалайбыз. Өзүңүзгө жана үй бүлөңүзгө бакубатчылык болсун. Чоң рахмат.